Казакстан бир түндүктүн алдында 130дан ашык улуттун башын бириктирген ааламдагы эң көп улуттуу мамлекеттердин бири. Ар бир улут бул кереметтүү салтты, майрамдар, кызыктуу тарых жана өзгөчө адамдар өзүнүн түп тамырыңды билип, өзгө элдин маданиятын урматтоо, достук, жароокерликти жана тынчтыкты жайылтуу. Кутман күнүңөр менен. Бул Ресифо Принцип программасы. Менин атым Алевтина Мадиярова. Бүгүн биз сиздер менен Астанага Казакстандагы чехтердин маданияты менен жакындан таанышуу үчүн келдик. Андыктан саламдашуу бир аз башкачараак угулушу мүмкүн. Добрый день, видейте в Астане. Чоң эне келип калды. Сиздер менен бизди коноктор күтүп жатышат. Бүгүнкү таанышуу абдан жагымдуу жана көңүлдүү башталды. Алдын ала айтсам, бул жолугуштан мен сөз менен айтып бүткүс рахаттануу алдым. Ошентип бүгүнкү программа Чехия жашоочуларынын маданияты менен үрп-адаттарына жана Астананын чех коомунун турмушуна арналды. Биз көрөбүз, эски чех салты боюнча меймандарды кандай тосуп алышкан. Нан жана туз менен. Чехияда эмне жок, жаңы жыл майрамы болбойт. Эгерде суук болбосо, жаңы жыл болмок эмес. Баары абдан катуу кайгырышты. Суук жок, жаңы жыл болбойт. Чех салттуу ашканасындагы эң башкы даамды кантип даярдаш керек? Балдар кнедликтерди жасап жатат. Анан чех жаңылмачтарын, ырларын жана салттарын үйрөнөбүз. Саламатсызбы? Келиңиздер, өтүңүздөр. Нан, туз, ооз тийиңиздер. Бул биздин салт. Эмне кылыш керек? Анаминтип нанды сындырып тузга тийгизесиз. Анан мындай жейсиз. Кош келиңиздер, кадырлуу коноктор. Бул биздин чех салты. Абдан даамдуу нан. Көпчүлүккө белгилүү нан. Туз менен тосуп алуу салты чехтерге дагы чоочун эмес экен. Ал азырдагы айрым райондордо колдонулат. Ошентип биз Назарбаев университеттин окутуучусу Мария Кёцехтин үйүндө коноктобуз. Жубайы Гана, балдары Ана, Маруша жана Янек атайын даярданышыптыр. Маруша болсо улуттук кийим кийип алган. Биздин бактыбызга жараша бүгүн бул жерге Астанада жашаган чех достор менен бирге Чехиядан келген туугандар Гананын апасы Мария менен эжебиз Мартина чогулуп отурат. Эгер чоң эне конокко келсе, дасторконго чоң эненин таттуу токочу же чехтерде бабовка деп аталган даам берилиши керек. Бул эмне балдар? Бабовка, бабовка. Ал эми бабовка деген эмне? Айткылачы. Бабовка чех таттуу токочу. Бул салттуу десертпи? Ооба. Өзгөчө бабовканы балдар чыдамсыздык менен күтүүдө. Таттуу, жыты сонун токоч курамы боюнча түрдүү болушу мүмкүн. Шоколад менен же ансыз деле болот. Бирок ал дайыма таанымал. Ким бабовканы каалайт? Мен. Балдардын чыдамы кетти. Мен бүгүн бабовка жасадым. Бул салттуу чех десерти. Айтсаңыз, эмнеге бабовка деп аталат? Анткени аны адатта чоң эне жасайт. Демек анда ал бизче чоң эне таттуу токочу болот. Мында биздин чехче элеги. Жумуртка, кум шекер, сүт, ун. Негизгиси түзүлүшү бабовканын салттуу формасы. Гана бул жолу камырга лимон кабыгын майдалап кошкон. Эң мыкты болуптур. Абдан сонун бабовка, абдан даамдуу. Сыягы бул мен ооз деген эң даамдуу бабовка болсо керек. Анын үстүнө биринчи жолу. Сиз биринчи жолу жеп жатасызбы? Ооба, анда тилек айтыңыз, келиңиз. Макул, мен анда каалоомду сиздер дагы билишиңер үчүн ачык айтам. Мен жакын арада Чехияга баргым келет. Келиңиз, бизге конокко барыңыз. Кудай буйрса, бабовкага салттуу турдуу кофе же каймак менен каву берилет. Ачыган чех каймагы бул кадимки эле каймак. Башкача айтканда каймак менен кофе десек болот. Марек менен Гана Венада окуп иштеп жүргөндө таанышкан. Андан кийин Штаттарда бир нече жыл жашашты. Андан соң Орусияда болушкан. Ал эми Астанада туруп жатышат. Мындай эл аралык жашоонун жыйынтыгы көп тилдүүлүк жана аралаш маданият.
Негизи сиздерде интернационалдык микс бардыгын көрүп турам. Бүгүн мында канча көп тилге окутушат. Чех, орус тилдерин, поляк тилин, англисче жана французча угууга болот. Сиздер жөн эле үй бүлө эмес, өзүнчө кенч экенсиңер. Алевтина, бүгүн Европа дүйнө так ушундай болуп калыптанууда. Чек ара ачык болгондуктан ушундай. Биз азыр башка өлкөгө барып иштей алабыз. Европада ааламдашуу ишке ашты жана көп адамдар кабыл алды. Жыйынтыгын көрүп жатасыздар. Чехия өз аянты чакан болсо дагы акценттер, кийимдер жана үрп-адаттардын түрдүүлүгү менен мактаналат. Мамлекеттин аймагы 80 000 чакырым чарчы жерден азыраак, калкы 10 миллион чамалуу. Өлкө географиялык жактан Моравия жана Богемия деп экиге бөлүнөт. Моравия өз кезегинде түштүк жана түндүк дегенди билдирет. Гана менен Марек Миласы түндүк Моравия же Силезиядан болот. Ал эми Зора бүгүнкү жолугуш урматына Чех улуттук үлгүсүндөгү көйнөк прожанканы кийип келген. Негизи сиз кайдан болосуз? Мисалы мен Прагадан болом. Анда сиз прожанкасызбы? Ооба, тагыраагы прожачка. Ал эми сиз Силезиядансыз? Ооба, Силезиядан болобуз. Ал Польшага жакын аймак. Айтмакчы, бизде жылына 4 жолу чыккан журналыбыз бар. Прагадан Астравага чейин Астрадан Караганды ортосундагы аралыктан анча алыс эмес, бирок алар өлкөнүн ар башка аймактары. Чехия кичинекей мамлекет, бирок аймактары абдан айырмалуу. Мени мисалы сүйлөгөнүмдөн эле кайдан экенимди прагалыктар билип алат. Акцент боюнчабы? Ооба, акцент менен. Атап айтканда мында так өзүнчө акцент. Мен Чехияда канча түрдүү акцент бар экенин билбейм. Абдан көп. Эми Прагадан Островага мисалы поездде 3 саатта жетүүгө болот. Эми Карагандыга баргандай эле. Марек менен анын үй бүлөсү Силезиядан болот. Бул өлкөнүн түндүк чыгышы мурда шахтёрлор аймагы болгон. Азыр болсо ал аймак кайтып барууга жагымдуу. Каникулдарды көңүлдүү өткөрүүгө мүмкүн болгон айыл жергеси. Бул Минчакты же 1200 киши жашаган чакан айыл. Бул болсо салттуу топ. Атам менен апамдын сүрөтү бар фольклордук топ. Мында сиз жоксуз го? Ооба, мен тигиндемин. Мында четинде, бул жагында чоң атам, чоң энем. Бул менин ата энем. Сиз ошол үчүн жакшыртып турбайсызбы? Же бардык чехтер ыржандуу? Co Čech, to muzykant. Ej, vy páni, vy nevíte, co nového, já vám to povím. Ej, vy páni, vy nevíte, co nového, já vám to povím. Ve strážnici verbuju, na 2 bubny bubnuju, na vojnu beru. Ооба, биз баарын ойной алабыз. Мен жаш чагымда скрипкада ойночумун. Сен мен аккордеондо, атаңыз? Атам гитара чертчү. Сиз дагы гитарада ойнойсузбу? Эми мен бир аз эле билем. Атам агам баарыбызга ойноп берет. Мурда чехтер баардык аспаптарда ойношконун, кыдырып ошону менен акча табышканын айтышат. Ооба, сиз чындап эле ар тараптуу музыкант экенсиз. Бул күнү көп ырлар ырдалды. Өзгөчө балдар мыкты даярданган. Ана Маруша, Мадлен улам тынбай ырдоого шашып жатышты. Кыздардын ар бири ыр бийден тышкары фортепианода дагы ойной алышат. Баарлашууда чех тилинен англисчеге, андан орусчага оңой эле өтүп кетишет. Эгерде кийинки жолугушууда алар казакча эркин сүйлөшсө, эч кандай деле таң калбайм. Není nutno, aby bylo přímo veselo. Hlavně nesmí být i smutno, na to šáby se večelo. Služby trapce, řeti ptavce, slavné mince nekřesí. Není žádné kamarády, tomu já říkám neštěstí. Биз көңүлдүү баарлаштык, совет дорундагы балалыкты, мультфильмдерди эстедик, салттуу жомокторду жана чех тилинин татаалдыгын сүйлөштүк. Балким айрымдар Крот, Лелик жана Болик, Кыржемелек жана Вахмурка, Шаты менен Макоринин жөнүндө мультфильмдерди унут элек чыгар. Бирок Гүлчү кыз үчүн 3 чаңгакты унутуу таптакыр мүмкүн эмес. Мына Гүлчү кыз үчүн 3 чаңгак.
Ал белгилүү болчу. Эсиңиздеби? Гүл чолос үчүн үч жаңгак чек фильмин бүткүлдүүнө билет. Бизде баардык кыздар мектепте ошондой көйнөктү кыялданчу. Ал эми баардык жигиттер Либуш Шафранкованы сүйүшчү. Сиз билсеңиз, бизде жылына жок дегенде бир жолу ушул фильмди телевизордон көрө аласыз. Вы можете посмотреть вот этот фильм в телевизоре. Все у нас, все такие богатки. Адатта Рождестводо бизде ушундай жомоктор абдан белгилүү. Жана Рождестводо бүт үй бүлө чогуу жомок көрөт. Бирок мен үчүн так ушул эски советтик жомоктордагы чех Рождество салты болуп калганы чындап күтүүсүз жаңылык болду. Анан Морозко сөзсүз керек. Аяз, чехтер мразикти көрүшөбү? Ооба. Биздин Морозко, мына сага каймак толгон мискей, сен азаматсың, мына сага холодец. Жана балдар бул сөздөрдү билишет. Албетте чех тилинде. Иванушка эмне айтты, Жезгемпир эмне айтты. Морозкодон чех тилинде ырдайт. Расступись, честной народ, не пыли дорожка. Добрый молодец идет погулять немножко. Ай, люли, эй, дорожка, не пыли. Мурадикти азыркыга чейин көрүшөбү? Ой баары. Морозко болбосо жаңы жыл болмок эмес. Суук болбосо баары капа болмок. Суук жок, жаңы жыл болбойт. Тепло летит, девица. Да ты что, старый? Очумел, что ли? Андан ары сиздерге салттуу чех ашканасы менен таанышууну сунуштайм. Бул жолу аутентик зельничка жана мерюнка кнедлигин даярдайбыз. Албетте ашканада көбүнчө чоң эне болот. Бирок ал балдары менен неберелери менен конокто отургандыктан Марек башкы даамды даярдоону өзүнө алууну чечти. Мен салттуу чех сорпосу зельничканы даярдаганы жатам. Бул сорпо ачытылган капустадан жасалат. Эң негизги ингредиентти чоң эне Чехиядан ала келди. Анткени аны бул жактан таппайбыз. Менимче биздин капустаны көбүрөөк калтырсак окшошсо керек. Окшош болобу? Эми биз аны кандай жол менен даярдоо керектигин унутуп калдык го. Чехияда азыркыга чейин көпчүлүк үй бүлөлөрдө күзүндө өздөрү даярдайт. Мисалы бизде мен жашаган батирдин балконунда 50 литрлик идиш бар эле. Анан чоң ата, чоң энелерден капуста сатып алчубуз. Мен кичине бала кезде туураганга жардам берчүмүн. Ал жакта ушундай кыймылдап турган кескич буюм бар болчу. Биз ага капуста кесчүбүз. Бизге тааныш кадимки туздалган капустага караганда чех капустасы 2 жума көбүрөөк ачылат. Анан ага эч кандай союз кошпойт. Чехияда кисана зели деген абдан белгилүү. Аны гарнир катары берет. Андан ысык тамак жасайт. Чык катары камырдын ичине салат. Мында негизги ингредиентти 25 мүнөт бышырдым. Ал эми картошка өзүнчө кайнатылды. Эгер чогуу бышырсак, картошка катуу болуп калат. Мен мында пияз туурадым. Анан ышталган бул төш этин алдым. Бул аз ышталган, бышырылган төш. Анан мен майладым. Аны куурдум. Ошентип сызык жасадым. Бул сорпону даярдоо татаал эмес. Капуста менен картошка өзүнчө бышырылат. Пияз менен төш эти ысытылган жана сызыктан тазаланган майга куурулат. Анан баары аралаштырылат жана даамына жараша татымал салынат. Азыр картошка кошобуз. Баарын аралаштырабыз. Анан жөнөкөй айылдык тамак болобу? Ооба. Чоң энем бир кезде тоодо Карпат тоолорунда жашаган. Ал жакта ушундай макал бар. Кабзоли изели живо быцци цели. Башкача айтканда, согуш убагында мисалы картошка менен капуста элди ачкачылыктан аман алып калды. Анткени капустада С витамини абдан көп болот. Кимдир бирөөлөр бул кою болсун үчүн ун дагы кошуп коет. Анан желет жана бул Чехия үчүн кадыресе тамак. Бул зельничкинин көп түрү бар.
Выглядит это, согласитесь, Карасаңыз, чындап табитти ачат жана көңүлдү көтөрөт. Жыты дагы эң сонун деп айта алам. Ананда чехтердин дастарконунда дайыма пиво суусундугу турат. Ал Чехиянын өзүндө ойлоп чыгарылган. Орто кылымдарда тонук суусундук ар бир үйдө кайнатылган. Ал эмес өлкөдөгү пиво кайнатуучу ишканалардын саны жөнүндө дагы жарлык чыккан. Ага ылайык алар ар бир 100 метр сайын болушу керек эле. Суусундуктун сапатын текшерүүнүн өзгөчө ыкмасы дагы болгон. Текшерүүчү тери шымча пиво төгүлгөн жылгач орындукка отурган. Эгерде шым отургучка жабышып калса, ал пиво кайнатуучу сапат сертификатына татыктуу деп табылган. Бирок бизде үй бүлөлүк жолугушуу болгондуктан жана башка даамдарга көңүл бурулган. Бизде экинчиге учурда өлкөдө эң белгилүү жана көп түрдүү варианты бар даам. Бардык учурда дастарконго берүүгө боло турган тамак кнедликтер бар. Эми биз кнедликтерди жасайбыз. Чоң эненин кара өрүк абрикос даамдары. Ооба, абрикосту сүт алабыз. Биз баарыбыз канчабыз? Чейрек литр. Аны кайнатабыз. Бир аз туз. Кайнап жаткан сүткө ун кошобуз, анан аралаштыра баштайбыз. Кнедлик деген эмне? Аны эки сөз менен жеткире албайсың. Анткени ал эт жана картошка менен жасалган, какталып жана кайнатылып бышырылган түрлөрү көп. Кнедликтер түштөнүүгө же кечки тамакка жасалышы мүмкүн. Эгер эртең мененкиге калып калса, анда алардан дагы тамак жасоого болот. Ар бир үйдөн жана ресторандардан сиздер ар түрдүү кнедликти даамдап көрө аласыздар. Алар нан, гарнир, десерт же болбосо биздегидей экинчи тамак катары берилет. Ал үчүн камыр колдонулат, ички чыгы таттуу болот. Кыздар, эмне кылып жатасыңар? Биз кнедлик үчүн камыр жууруп даярдап жатабыз. Чоң эне салттуу камыр жасады жана неберелер аны бөлүштүрүү алдында жакшы илегенге жардам берди. Ошол эле учурда плитада унатылган кургак нан, стогандар кызартылды. Аларга алдыда ак май жана кум шекер кошобуз. Болочоктогу кнедликке себелейбиз. Эми камырга абрикос чыкты. Меринкаларды сала баштайбыз. Камырды майдалап кесебиз. Ооба, бирөөнү Маруска беребиз. Ал ороп турат. Бирин Матленге беребиз. Бирөө мага калат. Менде кнедлик даяр. Ал ушундай болушу керек. Мына, кнедлик мындай болот. Көрдүңөрбү? Меринка ичинде жашынды. Бул жагынан кармайбыз. Ылдый, анан ушундай орош керек. Бир эле абрикос менен иш бүтпөйт. Кнедликтердин бир бөлүгүн кулпунай менен жасашты. Ага балдар абдан кубанышты. Кулпунай чех тилинде ягода деп аталат. Ал эми алдагы бышырууга жөнөтүлдү. Эми бышырабыз. Ал бышар замат үстүнө көтөрүлөт. Эми бизде 8 мүнөт тыным бар. Ошентип даам тез эле даяр болду. Жана үй бүлө дастарконго чогулду. Аны даярдоого улуу күчү баары катышты. Курсактары дагы ачып кетти. Ошентип баары бизде. Зелнечка, келиңиз. Кандай кооз? Зелнечканы ким бышырды? Мен. Ооба. Мында бизде дагы бир табак бар. Бул күтүүсүз конок үчүн. Бул биздин салт. Эгерде кимдир бирөө келип калса, ал үчүн салт боюнча табак даяр турат. Достор же кошуналар үчүн бош табакты даярдап коюу салты Чехиянын айрым аймактарында азыр дагы сакталып калган. Жакшы салт экен, чынбы? Эми эмне дейбиз? Анда биздин жаңы досторубуз ушундай сүйүү жана ачык айрым айтып бергендей, чех ашканасы жана чех үрп-адаттары бизге жагат деп тилек кылалы. Жылуу кабыл алып, көрсөткөн сыйыңыздар үчүн ыраазычылык айтабыз жана көрүшкөнчө демекчибиз. Анда сиздер менен дагы коштошобуз. Алдыда бизде дагы жаңы таанышуулар жана рецепттер болот. Анын үстүнө Казакстанда кезиккен көп түрдүү маданиятты, үрп-адаттарды жана каада салттарды айтып түгөтүү мүмкүн эмес. Андыктан бул жолу ушуну менен чектелебиз. Бул Рецепт Френшап программасы жана Алевтина Амадиярова болду.
ať je to ten nebo ten, praštíme ho koště.